Assalamu alaikum dostlar, бүгін сіздер IM Qirg'iz kanalidasыздар. Бүгінгі видеоның темасы бұл ChatGPT менен жана Canva менен кантип биз YouTube'га неше чыгарып, YouTube'га видео жасап болот деген тема болгон. Бұл экинчи бөлүгү. Биринчи бөлүгүндө биз сиздер менен мондай эме жасаганбыз, цитата ChatGPT менен экинчи кийин айтып өткөм, экинчи бөлүгү болот да. Экинчи бөлүгү ушул видео, биринчи бөлүгүн көрмөк болсоңуздар, ссылка в описании болот, ошол жака кирип көрсөңүздөр болот. Мисалы без цитаты жаздык, ондай кылып. Мы создаем YouTube канал, в котором будет публиковаться цитата великих людей деген кийин бизге мондай эме берди. Муну биринчи бөлүгүдөн көрсөңүздөр болот. Муну биз мондай кылып копировать этип алабыз. Копировать этип алгандан кийин таблицага кирип, таблицага коюунда көрсөткөм. Таблицага койгондон кийин биз бул таблицаны файлга киребиз. Файлга кирип туруп скачать эткен басабыз. Формат CSV деген бар. Ошон басабыз. Ошондой кылып жасасагым. Бул жерден давайте мен атын өзгөртө коеюн. Видео. Скачать этилди. Эми Canva'ны бесплатный алууну көрсөтөм сиздерге бул видеода. Мондай главное Canva деген бар. Бул бесплатныйында биз аны жасаш кичине кыйын болуп калат, ручной жазыш керек, анан платный нерселер көп болуп калат. Бул үчүн бизге Bingo Tingo деген эме жардам берет. Бул Bingo Tingo'го кирип туруп, доwnload басабыз. Ал Bingo Tingo'ну да киргизип көрсөтөм достор. Я что-то здесь биринчини басабыз, Git Hero деген. И всё. Биздики уже платная версия болуп калды. Подожди. Дай, пожалуйста. Ну, пожалуйста, дай мне. О, да, все, приступаем. Бул Bingo Tingo'го киришти силерге көрсөтөм жагам башынан. Көрдүңөр, кандай кылып киргенин. Мен уже бесплатныйдан кирдим. Так, Bingo Tingo жөнүндө сөз кылабыз. Bingo Tingo деп жазгандан кийин интернетке могу жерде турат. bingotingo.com. Биз эң алдыйын ачабыз. Эң алдыйын ачкандан кийин how to get Canva деп турат. How to get Canva, how to ask Canva free guide или guide. Так, английский менен абдан сол. Ошого басабыз. Ошого басканыңардан кийин ылдыйга түшсөңөр, могу жерде free guide деп турат. Могу жерде уже секунд кетет. 1 минуттан кийин силерге жанагы download деген жагат. Download бассаңар, GitHub деген бассаңар, ошол болду. Уже силер монтип кетсеңер болот. Меники мондай главныйга чыгам. Менде чын айтайын Canva'га акча жок болгон үчүн ошентип иштетем. Анда Canva'ны жогото албаш үчүн силер так закрепить этип коебуз. Или можете вот это закрепить, чтобы с этим не было никакого. Так. Андан кийин создать дизайн. Создать дизайндан кийин давайте могу жерге эле жөнүндө жазалычы. Так, shorts эле жазам. Shorts деп кетти. Shorts деп жазып койдум. Ёптыгыдык. Интернет кичине слабый болуп атат, достор. Ошон үчүн кечирим сурайм. Shorts. Ал жерге shorts деп жазгандан кийин калаган short'га чыкты. Калагандар мотивацион деп жазып койгула. Short мотивацион, там мотивация дегенде short деп чыгат. Давай сюда. Мотивацион. Shorts мотивацион. Мотивационный shorts, да? Так. Бул кичине загрузка боло берсин. Биздин эмебиз мына биздин эмебиз для видео деп турат. Для видео дегенден кийин бизге CapCut керек болот.
CapCut менен жасашты өзүңөр өтө аласыңарбы деген ойдомун достор. Биз муну эме кылып алдык, скачать этип алдык файлды. Могул жерде турат меники. Запуск болду экен, шаблон shorts motivation. Вот. Получается, я Canva удалил. Так, могул жерде жазылганы бар болчу да. Ушуну копировать этип элесейинчи, көрөп жакшыраак нерселер чыгат деп ойлойм. Я ойлоной. Ctrl-C, Ctrl-C да. Ctrl-C деген. Бул менин биринчи немемди ушинтип обнаружить этип туруп забыл кылып калыптырлар да. Ушинтип килген болчумун. Ctrl-V дейбиз. Баннер делет. YouTube Shorts видео дедим. YouTube Shorts видео. Ал жерде видеосу жакшы, бирок текст анча эмес экен. Ол да канча эле эмес. Давайте силерге мындай эме кылайын, өзүңөр кеңири издейсиңер да бул шортточу, Canva'дачы. Canva'да өзүңөр кеңири издейсиңер. Бирок мен азыр эме кылам да. Мисалы, кааласаңар моундай кылсаңар да болот. Сурооду бересиңер, 3 вариантын кыласыңар, 3 вариантын кылып туруп, туура вариантыны кийин белгилеп койсоңор. Оңой да. Бул жөнүндө да кылсаңар болот. Эме кыласыңар, промпт жазасыңар да моундайчы. Сделай для меня текстовый там загадку и 3 варианта ответа, чтобы я выбрал и так далее, и так далее. Ошентип жазасыңар, жазгандардан кийин чыгат. Правильный вариантын өзүңөр ар жерге коесуңар да. Оңдо боласыңар. Ондан дейт. Can you arrange the horse? Вот, мага могул жакты. Ошол жакты мага, потому что биринде, экинчисинде деп көрсөтүп экен да. Не, мага жакпады. Он да көп ойнап калабыз да. Давайте его не будем брать, не будем. Так. Это у меня бизнес труд. Так, мен жакшы таппай атам да. Давайте просто нажмем создать. Том. Мен могул жерде өзүмө жаккан таппадым, чынын айтайын. Андан кийин видео кылабыз. Мен чынын айтайын, видео монтаж кылганды абдан жаман көрөм. Видео тартканды жакшы көрөм, бирок видео монтаж дегенди абдан жаман көрөм. Анан дагы мен мисалы сценарий жазышым мүмкүн. Моундай кылам да. Бирок сценарий менен иштеген абдан жаман көрөм. Бул жаман көрүш да эмес, бул чынын айтсам сценарийден тышкары көптөгөн нерселерди жасап таштайм да. Ошон үчүн көбүнчө сценарий вообще жазбайм. Сразу эле өзүм неме кылып баштайм. Могул жерде мага жакканы, могул жердин мага жакканы, мында авторду да айтат экен. Бизде автор бар. Анан могул жерде добавьте текстовые. Пропустить таблер кылабыз. Могул жерлерден да тандасаңар болот. Могуларды коштогон болот, да. Могул дагы бар экен. Ондай бар экен. Мага могул жакты деп эле. Коштогон болот. Загрузка ненавижу деп койгой. Ондай турат, да. Могул жерде автордуку.
авторлук өйдөрөк чыгарабыз. Мону скопировать этебиз. Бир жолу басып, плюс басабыз. Дубликация болот. Андан кийин могу жерде өзүбүздүн каналыбыздын аты могу жерде коебуз. Койгондон кийин давайте ушул жерде ошону азыр жазып кетебиз. Так, собачка такой, собачка листан. Өзүңөрдүн каналыңардын атын да мотивачан дейсиңер дагы. Муну жазып койдуңар, болду, башкасына тийбейсиңер. Анан могул экинчи дубликацияга тийесиңер. 3 точканы басасыңар. Показать продолжительность показа деп турат. Ошону могу жерде бизде абдан чоң ошибка турат. Мону 10 секундка чейин коесуңар. 10 секундка чейин койгоңордон кийин мону ичине алып келсеңер өзү көрсөтүп турат. 3 секунд болду. Ондай кылгандан кийин биз давай мону чоңураак кылып алайынчы. Проект деген жок, приложение деген бар. Приложениега басабыз. Баскандан кийин ылдыйраак түшөбүз. Массово деп турат. Массово дегенге басып туруп загрузить CSV файл деп турат. Ошону басабыз. Кайсыл папкага сохранить эткенсиңер для видео. Открываем. Андан кийин могу басасыңар. 3 точка. Подключить источник. Альберт Эйнштейн. Андан кийин экинчини 3 точка. Подключить. Жизнь это каждая. Биринчи стат болуп кетет бул. Бул мону, короче, ондайраак түшүп туруп, мындайраак болду. Андан кийин мону басасыңар. Подключить. Мына кыласаң болду. Анан могул кичине батпай аткан болсо, кичине эртип, кичине мындай кылсаңар болот. Могу жерге коеюнчу, эң четке. Так, мындай кичине этебиз. Мындай болду. Баскандан кийин продолжить. 9 дизайн дейт. Давай. Загрузка кетти. Так, достор, создавайте дизайн дейт. Понятно деп коебуз. Могу жерде копировать деген бас, мен эмне басып алдым, түшүнбөй калдым. Мына көрдүңөр достор. Экинчиси, үчүнчүсү. Стив полный аттары өзгөрүп кетип, санды алып коюш эстек чыгып калат. Бул мотивацион деген полныйында бар. Давайте бир видеону көрүп коебуз. Ошол видеону толугу менен көрөлүчү. Кандай чыкты? Загрузка болуп атат. Ваше время ограничено. Стив Джобс, да? 3 секунд калганда. Не тратьте его, живя чужой деп туруп мен калып кеттим. Мен окуя албай калдым. Мен окуя алган жокмун, чынын айтайын. Анан адам ошол 10 секунд ичинде кайрадан коет. Ошентип окуучу кайра коюп 2-3 жолу көрөт да. Андан кийин могу жерден поделиться басасыңар. Поделиться скачать дейсиңер. Скачать страницу отдельным файлом дейсиңер. Сохранить настройки скачивания дейсиңер да, скачать этесиңер. Болду, все. Скачать эткениңерден кийин могу жерде меникине окшоп мондай статалар пайда болот силерде дагы. Бүгүнкү видеобуз ушул менен аягына жетти, достор. Эгерде кимде видео жаккан болсо лайк басабыз, комментарий жазабыз. Анан дагы силерге бир нерсени айтып өтүп кетейин. Силер мисалы ChatGPT'нин жардамы менен эле видеоңорго название койсоңор болот. Каалагандай кылыпчы. Анан текст сурасаңар болот. Например, он жазгандан кийин сделай для меня название видео. Я там снимаю вот такие видео. Так дейсиң. Ал сага 5-6 вариант берет, жакпаса дагы далее дейсиңер, ошо жактырган аласың. Анан потом ошол эле жерге сделай теперь для меня тег деп туруп эле өзүңөрдүн оюңарды жазасыңар, толук кылып. Анан тег дагы жазып берет. Описаниясын да жазып берет. Каалаган. Ошол видео соңуна жетти. Эгерде видео жаккан болсо лайк басабыз, комментарий жазабыз, подписка кылабыз каналга. Анан дагы телеграм каналыбыз бар биздин. Кыласыңар, ссылка в описании болот. Кимде ким аягына чейин көргөн болсо,
чоң рахмат. Кийинки видеого чейин сак саламатта калыңыз.